Аятта Куранды биз Кадыр түнүндө түшүрдүк. Билесиздер, Куран абалдарга жараша бөлүнүп түшкөн. Кээде бир аз акылга оң келбей калышы мүмкүн да, Куранды Кадыр түнүндө түшүрдүк деп атат дагы, бирок Куран абалга жараша өкүмдөр бөлүнүп түшкөн деп. Куран Кадыр түнүндө дүйнө асманына түшкөн. Андан кийин 23 жылдын арасында Аллах Таала бөлүп абалга жараша өкүм кылып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүргөн. Мына ошол Куран түшкөн түндү Аллах Таала артыкчылыктуу кылып 1000 айдан жакшыраак кылып берген. Ушул бүгүнкү күнү окулуп аткан Куранда көбүнчө акыркы парада кыямат жөнүндө, Аллах Тааланын жалгыздыгы жөнүндө жана Аллах үчүн ыйман келтиргендиги үчүн эле канчалаган сыноолорго учураган мумундар жөнүндө айтылат. Алардын бирөөсү Буруш сүрөсүндө وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Алардан өч алуусунун себеби бир гана улуу болгон, мактоого татыктуу болгон Аллахка ыйман келтиргендиги себептүү азапталынган деген аят бар. Бул Асхабул Ухдуд жөнүндө айтат. Жанагы аң ээлери. Кутила Асхабул Ухдуд Куран айтат. Ошол аңга түшүп көз жумган момундар ушинтип өлтүрүлдү. Алар эмне үчүн өлтүрүлдү? Ыйман келтиргендиги себептен. Муну көбүңүздөр эле уксаңыздар керек, а? Залым падыша Аллахка ыйман келтирген адамдарды азаптап, ар бир көчөнүн астына аң казып, ал жерге тандыр кызыткандай кылып кызытып туруп, ким ыймандан кайтпаса, ким кафир болбосо ошол жерге таштай өлтүргөн. Бирок алхамдулилла ошол жерге түшүп өлгөндөрдүн бардыгы ыйман менен кете берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызматтагылардан башкасы биз жакка карай бересиздер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул абалды мынантип түшүндүрүп берген. Бул Сахих Муслимде келген хадис. Сухайл радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз айтат: илгери залым падышанын доорунда ал падыша жанына бир сыйкырчыны дайым алып жүргөн. Сыйкырчыны билесиздер, а? Шайтанга сыйынып, адамдарды ысытма, суутма кылып, оорутуп, ошондой бир жинге сыйынып, жиндин жардамы менен бирдемелерди кылып жүргөн динсиз адам болгон. Сыйкырчыны алган жанына, жана андан башка дагы өзүнүн абалдарына ой айтып тура турган пикирчи адамдар алган. Ошол сыйкырчы адам каарыган жашка жеткенде, каарыганда падышага айтат, албетте ал падыша өзүн Кудай деп жаралаган кафир инсан болгон, айтат: мага бир баланы жибер, мен сыйкырчылыкты үйрөтүп кетейин. Анан падышага бир баланы жиберип турат, албетте акылы тунук. Бирок күн сайын сыйкырчыга барып, сыйкырчылыкты үйрөнгөнү баратып, жолдон Аллахка ыйман келтирген, ошол Иса пайгамбардын дининде жүргөн, жалгыз Аллахка сыйынган рахибка, ибадат кылган кишиге жолугат. Анын сүйлөгөн сөздөрү, окулунган Аллах тарабынан түшүрүлгөн аяттар аябай көңүлүнө жагат. Ага келет, андан кийин сыйкырчыга сабакка бара турган болду. Биринчи күнү сыйкырчыга айтты: мен жолдо ушундай Аллахка, ушундай ибадатка бекем болгон адамдын алдында олтуруп келдим дегенде азаптайт. Ур токмокко алып азаптайт. Анткени билесиздер, сыйкырчы бул Аллахка ыйман келтирбеген, кафир адам болгон. Ошол ибадаткөй адамдын алдында барбастыгы үчүн азаптайт. Эртеси күнү дагы ошол жолдон өтүп баратып, ошол рахиптен ибадаткөй адамдын алдына келип олтурат дагы: кече мен ушул жерге олтургандым үчүн мени сыйкырчы азаптады дегенде, ал доордо ыйман келтиргендер бардыгы ыйманы жашырган. Залым падышанын доорунда болгондуктан. Айтат: сыйкырчыга сен кеч калып барган болсоң айткын, мен үйдө кармалып калдым деген. Ал эми сыйкырчы көбүрөөк сени кармаган болсо, үйгө кеч калып барсаң, үйгө айткын, мен ушул сыйкырчынын алдында сабакта кеч калып калдым деген. Мына ошентип, ушул сөз менен бир канча убакыт ибадаткөй адамдын алдына келет, андан кийин сыйкырчыга барат. Мына ошентип ал бала акыйкатты издеп, Аллахка ыйман келтирүү акыйкаттабы же
падышага сыйынып, сыйкырчылыкты үйрөнгөн акыйкатта ушул жолдо жашады. Күндөрдүн биринде адамдар өтчү жолдон бир чоң, пайгамбар хадисте келет, чоң бир жаныбар, кандай жаныбар Аллаху алем, адамдардын жолун тосуп калат. Ошол жерде бала дуа кылат, Аллахым өзүңдүн күчүңдү көрсөт, ушул жаныбарды өлтүрүп, адамдарга кеңчилик бер деп дуа кылды. Аллах Таала дуасын кабыл кылды, ал жаныбар өлтүрүлдү, адамдар өз жолу менен кетти. Мына ошол окуядан кийин барат дагы ибадаткөй адамга барып айтат: "Мен бүгүн ушундай окуя болду, Аллахка дуа кылдым, Аллах Таала кабыл кылды" деп ушул окуяны айтканда ал айтат: "Бүгүндөн баштап сен менден караганда артыгыраак адамсың. Тагыраак айтканда, сен Аллага ыйман келтирген адамсың жана ошону менен бирге кылган дуаларың кабыл болуп турган адам. Эми мындан ары сага сыноо болот. Анткени билесиздер, адам ыйман келтиргенден кийин сыноолор болот. Эгерде сыноо болгон болсо, мени эч кимге айтпагын" дейт. Анткени ал убакта ким Аллага ыйман келтирсе, ал дүйнөдөн көз жумган. Биздин доордо дагы илгери өткөн, 25-30 жыл мурда ким намаз окуса 104-статья боюнча кеткен. Бирок ал убакта андан дагы оорураак болгон, ким ыйман эле келтирген болсо өлтүрүлгөн. Арадан бир нече убакыт өтөт, бала ыйманын жашырган абалда, элдер аны сыйкырчы деп ойлойт. Бирок ал Аллахка дуа кылып, накта рукуя кылып адамдарды айыктырат эле. Мисалы, жин ооруларын айыктырат, пес ооруларын айыктырат. Болгону ким эмне нерсе менен? Аллахка дуа кылып, анткени дем салуу бул рукуя, бул дуа эсептелинет. Күндөрдүн биринде падышанын жанындагы вазирлеринен болгон бир адам көзү көрбөйт эле балага келип, өзүн тааныштырбай, бир нече белектер менен, хадиялар менен келип, менин көзүмдү айыктырып бер дейт. Биз сени угуп атабыз, ушундай адамдардын көзү ооруларын айыктырып берет экенсиң. Ал айтат, рукуя кылуунун адептеринен дагы бир нерсеси ушундай нерсе. Келген адамга акыйкат жолго буйруш керек. Ал айтат, мен эч нерсени айыктыра албайм. Аллах Таала айыктырат. Биз дуа кылабыз. Дуа кылды, рукуя кылды, көз айыкты. Жана ошону менен бирге ал падышанын вазири, көзү азиз адам, көзү айыккан адам Аллахка ыйман келтирип, мумундардын катарын толуктады. Падышанын алдына барган учурда көзүн кантип айыктырды дегенде, көзүмдү Аллах айыктырды dedi. Дегенде, менден башка дагы Кудай барбы деп падыша, өзүнүн Кудай жарылган падыша айтканда, ооба, Аллах менин Роббим жана сенин дагы Роббиң dedi. Дегенде сыноо ушул жерден башталды дагы. Ал адамды азаптады, азаптын аркасынан бунун артында ким турганын билиш үчүн азаптады. Акыр аягында баланы көрсөттү. Ушул бала мени көзүмдү айыктырды жана мени жалгыз Аллахка, жаратуучуга даават кылды деп. Баланы дагы кармап азаптайт. Бул түшүнүк каяктан келди? Анткени ким эле ыйман келтирсе ошол доордо өлтүрүп кете берген. Акыр азаптап отуруп ибадаткөй адамга жетип келди. Аны алып келип туруп азаптады, ыйманынан кайтуусун буйруду, антпесе өлтүрүп салганга буйруду. Ыймандан кайтпады, ошол турган жеринен тең ортосунан бөлүп өлтүрүлдү. Экинчи кезек жанагы көзү айыгып кеткен вазирге келчи. Аны дагы ыйманынан кайт, антпесең кафир бол, антпесең өлтүрүлөсүң. Ыймандан кайтпады, өлтүрүлдү. Үчүнчү кезек балага келди. Ал падыша ошол доордо Фираун сыяктуу эле өзүн Кудай жарыялап, андан башка ким Аллахка сыйынам деген болсо өлтүрө турган адам. Ал баланы айтты, ыйманыңан кайт, антпесең өлтүрүлөсүң. Жана эки шеригиң өлтүрүлгөн сыяктуу. Ыйманынан кайтпады. Ал бала да коркутуу иретинде аскерлери менен байлап тоого жиберди. Жана аскерлерине дайындады, тоонун башын алып чыккыла дагы айткыла. Кафир болсоң жашайсың, эгерде ыйманыңа кайтпасаң, ушул жерден түртүп жиберебиз. Алып барышты, тоонун башына чыккан учурда бала дуа кылды, Аллахым өзүң буларга жетиштүү бол. Өз күчүңдү көрсөт деп дуа кылды. Жер тербенди тоонун башында, жанагы аны алып барган аскерлердин бардыгы дүйнөдөн көз жумду, тоодон учуп өлдү. Бала кайрадан падышанын алдына келди. Башка бизде кандай сөз? Башка вариант дагы жок болчу ал дедим. Падышанын алдына келгенден.
Падышанын алдына эмне деп келди? Аллах Таала мени сактап калды, сенин аскерлериңе. Аны кайрана экинчи ирет жибергенде башка аскерлер менен муну баягы жыгаштардан бириктирип байланган кайык не деп коет. Ошондой каркар менен агызып дарыянын ортосуна алып баргыла дагы ыймандан кайтпаса, эгер кафир болбосо ушул сууга чөктүрүп салгыла. Эгер кафир болгон болсо кайра алып келет. Анткени анын аркасынан башка элдер да карап турат эле. Ал жерге барганда дагы бала дуа кылды. Аллахым өзүң жетиштүү бол буларга. Өзүңдүн күчүн көрсөт деди. Толкун болду, бардыгы дүйнөдөн көз жумду, бала тирүү калды. Бул Аллах Тааланын берген карамат ал. Падышанын алдына кайра келди. Келбешке арга жок эле. Качып кайсы жакка барса дагы падышанын колу жетет эле, өлтүрүлөт эле. Бирок бул башка жолду тутту. Бул жолдо өлтүрүлсө деле падышага жана башка адамдарга акыйкатты далилдеп коюш керек болгон. Аллах Тааланын күч кудуретин аларга көрсөтүп коюш керек болгон. Келип, мени Аллах сактап калды дегенде падыша ойлонуп калганда айтат: бир гана жол менен мени гана өлтүрө аласың. Элдин баарын топтойсуң, мени бир жерге байлайсың, ошол жерге менин жааман алып туруп, Бисмиллахи Роббул Гулам деп атасың. Аллахтын аты менен, жалгыз Аллахтын аты менен, муну баланын Роббисинин аты менен деп аты өлтүрсөң, ошол жол менен гана өлтүрө аласың. Бирок күфүр жол менен эч качан өлтүрө албайсың. Падыша эптеп өзүнүн сөзүн акыйкат кылыш керек болчу. Баланы өлтүрүп, элдерди коркутуш керек болчу. Ушул нерсеге ой жүгүрткөн жок эле. Баланы байлады, элди чогултту. Ал жалгыз Аллахтын аты менен, муну баланын Роббисинин аты менен деп туруп, аты өлтүрүп атты, балага тийди, дүйнөдөн көз жумду. Бирок ал убакта эмне болду? Көрүп турган элдин бардыгы падыша өзүнүн жолу менен эч качан өлтүрө албады. Аллахтын аты менен өлтүрүп атканда ошол жаан ого тийип өлтүрдү деп туруп, бардыгы Аллахка ыйман келтирип кетишет. Ошол шаар боюнча бардыгы Аллахка ыйман келтирип кетишет. Эми туугандар ушул жерге токтогон эмес. Бардыгы Аллахка ыйман келтирип кеткенде силерге ким ыйман келтиргенге уруксат берди? Алар айтты: бизди ыйман келтирүүнү Аллах буйруган. Сен биз сыяктуу бир адамсың, биз өлтүрсөң дагы башка адамдар сыяктуу. Жалгыз Аллахка сыйынабыз дешти. Падыша аларды коркутуу үчүн ар бир көчөгө аң казып, жерди казып, ал жерди от менен кызытып, ошол жердеги адамдарды бир-бирден өлтүрө берди. Отко таштай берди. Жана баарын топ кылып алып келип, мисалы 100-200 адам болсо, баардыгын алып келип, катар-катар менен таштап атты. Ким ыймандан кайтса, ошол тирүү калат, кайтпаса өлтүрүлөт. Бирок эч бири кайткан эмес. Баардыгы өлтүрүлгөн. Аллах насип кылса, асхабул ухтуд, ошол отто күйүп шахид болгондорду иншалла бейиште көрөбүз бардыгыбыз. Бири да калбай ошол жерде отто күйүштү. Арасынан бир аял жаңы төрөгөн болчу. Аны дагы бардыгын ошол жерге айдап келген болчу да. Бала кичинекей баласын көрүп, билесиздер, эне мээрими ойгонуп кетет дагы. Ушу бала жашасын дегенде болуп, бир аз аркага баса түшкөндө, Аллах Тааланын бул караматын караңыздар. Бала, кичинекей жаңы төрөлгөн бала тилге кирип айтты: "Сир я умми анти алал хак." Жүргүн эй апа, сен акыйкат жолдосуң деген бул сөздү айтты. Баласы менен кошо отко түштү, дүйнөдөн көз жумду. "Ва ма нақама минхум илля ан ю'мину биллахил азизил хамид." Ал момундардын мындай отко түшүрүп азаптоосун, өч алуусунун себеби бир гана улуу болгон, макталына турган Аллах Таалага ыйман келтиргендиги эле себеп болду. Ошол себептүү булар азапталынды. Азыр дагы караңыздар, анчалык оор сыноо болбосо деле, бирок ыйман дагы деле сыналууда. Бирок биздин деңгээлибизге жараша. Дагы бир ушу сүйүнчү менен сиздерге кабар берип айта алабыз. Рамазанда сиздерди жеген ичкенден эч нерсе тыйган жок. Бир гана Аллахка болгон ыйманыңыздар тамактан тыйды. Сиздерди түн ортосунда азыр жана буга чейинки, айрыкча бүгүнкү күндө, жамгыр күнүндө уйкудан эмне тосуп келди? Бир гана Аллах Таалага ыйман келтиргениңиздер жана бейишти үмүт кылганыңыздар үчүн ошол эселеген сооп болот экен. 1000 айдан жакшы болгон соопко ээ болобуз. Тагыраак айтканда, биздин эсеп менен эсептегенде
84 жылдан ашуун тынбай ибадат кылгандан жакшыраак күн экен деп келдиңиздер. Аллах Таала мына ушул келген нерсеңиздерди сөзсүз соон берет иншалла. Анткени Аллах Таала өзү вада алган иннама юффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб. Сабыр кылгандардын соопторун эсепсиз берет деп. Албетте түнү менен ибадатта туруш бул албетте сабырды талап кылат. Жумушту таштап келиш сабырды талап кылат. Уйкуну таштап келиш сабырды талап кылат. Албетте үйүбүздө кеңири креслолор бар эле, чай дамдалып отурат эле. Ушундай жакшы ысык төшөктү да таштап, сапта кысылып намаз окугандагы бир кыйынчылык, буга сабыр кылып келдиңиздер. Мунун дагы сообун Аллах Таала албетте эселентип берет. Аллах Таала баарыбызды эселеген соопторду бере тургандардан пенделерден кылсын. Жана Асхаб Ухдудта ошол жерде аңда дүйнөдө көз жумган, ыйманы менен бейиш сүйүнчүлөнгөн адамдардын катарында ошондой эле пайгамбарыбыз